Алгы муундарга биз Тянь-Шань тоосунан ашып өтпөй, тепчип өттүк деп айтабыз. Жолдон бирөө көбөйүп, тандоо дагы көбөйдү. Мындан кийин көп жолу каттайбыз. Бул жер Шинжаңдагы эң чоң азык-түлүк чогултуп таратуу борбору, Үрүмчү Хайхоң эл аралык азык-түлүк жүк ташуу порту. Ар күнү 3500 тоннадан ашуун түрдүү азык-түлүк буюмдары бул жерден чыгып, сансыздаган үй-бүлөлөргө жеткирилет. Алды менен ичине карай жүрөбүз. Шашпаңыз. Бул жакка карай жүрөбүз. Жүк аптоо айдоочусу Чи Шинбин бүгүн 40 тонна жүктү 480 км алыстагы Корла шаарына жеткирет. Суу директору, дагы 2 саатта жүктү жүктөп болобуз. Бүгүн кар жаайт. 218 линия менен жүргөлү болбойт. Бүгүн 314 линия Ганго жолу менен жүрөбүз мүмкүн. Коопсуздукка көңүл буруп, жолду абайлап жүрүңүздөр. Жолдо жегидей нерсе алып алайын. Кар жаады. Дагы кандай иштердин болушун эч ким билбейт. Кокусунан жол тосулуп калса, жолду азык кылайын. Түштөн кийин саат 2-де жүк жүктөлүп болду. Чи Шинбин жүк аптоонун астын айдап Корлага карай жүрүп кетти. Мурдагы план боюнча жүрүүчү мамлекет жолу 216-линиясы кокусунан кар жаап тосулуп калгандыктан, ал аргасыз жолду өзгөртүп, коопсуз делген мамлекет жолу 30-линиясы Леюнган Коргоз жогору ылдамдуу таш жолунда жүрдү. Бул сапардын 200 километрге жакын узаргандыгын билдирет. Бирок кайсы жолду тандасын, Тянь-Шань тоосунан алкы өтүү сынагынан качып кутулбайт. Ганго жак менен жүргөндө демейдегиден 2 саат кечигип барабыз. Тянь-Шань тоосу Шинжаңды ортосунан туура кесип өтөт. Бул кенен жергени табигый түрдө түштүк-түндүк 2 чөлкөмгө бөлүп турат. Сансыздаган жылдардан бери түштүк-түндүктүн карым-каттоосун бөгөп келген табигый тосок болгон. 1949-жылдан кийин Тянь-Шань тоосунун тоскоолунан алкы өтүп, Шинжаңдын түштүк-түндүк район жолун байланыштыруу үчүн Жунго бир катар каттуу курулуш көшөгөсүн ачты. Мамлекет жолу 216-линиясы, мамлекет жолу 3012-линиясы, Шинжаң Турпан Хотен шаары жогору ылдамдуу таш жолу сыяктуу зарыл негизги линиялар куйругулаш Тянь-Шань тоосунан аралап өтүп, Шинжаңдын түштүк-түндүк районунун карым-каттоосун оңтойлоштурду. Шинжаңдын түштүк бөлүк районуна барып келүү үчүн Ганго жолу менен жүргөндө киши өтө чарчайт. 30 нече жылдан бери Чи Шинбин баштан бойго бул жолду каттап, аптоунаанын козубундагы жүккө таянып, бир үй-бүлө кишилеринин турмушун камдады. Мен 92-93 жылдан баштап аптоунаа менен бул жолдо жүрдүм. Ал кезде бул жол топурак жол эле, асфальт жок болчу. Эми тоого чыгабыз. Тоорумуз чырак, дөңгөлөктөрдү текшерейин. Бул жолу коопсуздукту текшерип болгондон кийин, ал дагы бир жолу ийри буйру созулган Тянь-Шань тоосунун түнкү жолунда жүрөт. Бул кезде Тянь-Шань тоосунун ичкерисинде дагы бир караан ага окшош коопсуздук текшерүүнү баштады. Шаолю, мен азыр туннелдин 7 километр жериндемин. Менин сигналым кандай? Доошумду уктуңбу? Сигналды кабылдадым. Жол баштоо белгиси жана экрандын сигналын тескеп жатам. Ал үчүн айтканда, бул калыптуу коопсуздукту текшерүү эле эмес, 6 жылга жакын курулуш кылган жылдын эң акыркы текшерүүсү. Бул жооп кагазына жумушту тапшырып берүү күнүнө барабар. Бул жумушту жакшы тапшырып бере алабызбы кандай деп апкарып турабыз. Жунго Шинжаң Үрүмчү Лопнур жогору ылдамдуу таш жолуна 2020-жылы курулуш башталган. 10 жылга жакын убакыттан алкы өттү. Долбоордун бүт узундугу 324,7 километр. Жалпы салынган каржы 46 миллиард 700 миллион юан эл акчасы. Тянь-Шань тоосунун түштүк-түндүгүн тепчип өтөт. Шинжаңда курулуп жаткан аралыгы эң узун, каржы салуу көлөмү эң чоң жогору ылдамдуу таш жол долбоору. Курулгандан кийин Үрүмчүдөн Корлага аптоунаа менен баруу убакыты 7 сааттан 3,5 саат айланасына кыскарат. Бул ашаан даражалуу курулуштагы бүт узундугу 22,13 километр Тянь-Шань жеңиш тоннели Үрүмчү Лопнур жогору ылдамдуу таш жолунун зарыл түйүнү. Ары бул ашаан даражалуу тоннел мурдагы 4 сааттык тоо жолун 20 минуттук жолго кыскартты. Дубанда ушундай 4 сааттык аралыкты жаратуу үчүн Лузажан менен курулушчулар кишинин оюна келбеген эмгек сиңирип жана зээн күч жумшады. Тоннел казуу машинабыз үчүн оңой болбоду.
Ал бүгүнкү күнгөчө 16 үзүлмө катмарга жолугуп, эң акырында туннел казуу машинасы туннелден чыкканда аябай эскирип, коргонуу калканы капшырылып калды. Бул оңой эмес. Айырмаланбаган жер түзүлүш катмарынан өткөндө бир жолу кокусунан жогору басымдуу улай атылып чыгып, чоң таштар кулап жабдууну басып калып, долбоор 14 ай механика кысылып калуу кыйынчылыгына батып калды. Бул туннел казуу машина технологиясы таш жол саласында алгач жолу иштетилип, машиналарыбыздын деңгээлин текшергендиктен биз дагы тишибизди бекем тиштеп, жеңилбей сөзсүз жеңишке жетебиз дедик. Дүйнө даражалуу кыйын маселе көз алдына тартылганда мыкты адистер кайра талдап, чыгаан жабдууларды арт-артынан ишке салып, Шинжаң Уйгур автономий району атайы кызмат группасы буюм менен камдоону бүткүчү менен камсыздады. Эң акырында курулушчулар 78 күндө F6 үзүлмө катмардан тепчип өтүп, 14 айда таанып билбеген жер түзүлүш алкагынан өтүп, технологияда жаңылык жаратуу аркылуу татаал жер түзүлүштү моюн сундурду. 2024 жылы 30 декабрда Тянь-Шань жеңиш тоннели ийгиликтүү туташтырылып, түштүк-түндүк эки учтагы курулушчулар тоннелдин ишкерисинде ийгиликтүү баш кошту. Түйшүктүү эмгек аркылуу ийгиликке жетти. Тоннелдин сыртында 10 саатка жакын кар борошодо жол жүргөн Чишинбиңдин жүк автоунаасы түнкү саат 1де Корла шаарына жетти. Бүгүн кечигип келдим. Эртең жүктү түшүрсөм болот. Үрүмчү Лопнур жогору ылдамдуу таш жолунун ачылгалы калганын уктум. Бул 2 күн дагы аксыз каттаса болот экен. Биз дагы жүрүп сынап көрөлү. Таң атып жүктү түшүргөндөн кийин ал жергиликтин өзгөчө түшүмүн жүктөп, кайтуу сапарына аттанат. Чишинбиңдин күткөнүндөй, бул жаңы жолго болгон үмүттөр эбак эле кишилердин жүрөгүнөн орун алган. Ан сайын шыдыр, оңтойлуу жол бактылуу турмуш үчүн бекем ул салат. Шинжаң Лопнур Оданынын Тянь-Шань керемет даамдары түз көрсөтүү студиясында 90-жылдан кийин толган электрондук соода түз көрсөтүүчүсү Айгүл Корла шаарынын Алмурту менен Байым булактын Кой этин экрандын дагы бурчундагы сансыздаган үй бүлөлөргө тааныштырууда. Түз көрсөтүү студиябызда Алмурт, Чылан, Лопнур кендири, дагы Кой эти, Дандырдан эми гана алынган майлуу токочтор бар. Булардын бардыгы жергиликтин айыл чарба түшүмдөрү. Кардарларыбыз бүт жуңгонун бүт жеринде бар. Алар бул түшүмдөрдү өтө жактырышат. Ар жолу түз көрсөтүү студиясында буйруткан буйрутма мөлчөрү аз дегенде 150, эң көп болгондо 1000ден ашат. Шинжаң Лопнур Оданы Жуңго мамлекет даражалуу электрондук соода иштерин айыл кыштактарга киргизүү универсал үлгү көрсөтүү Оданы. 1000ге жакын электрондук соода чарба жаратуучусу жергиликтин өзгөчө түшүмдөрүн сатып, жылына 200 миллион юан эл акчасынан ашуун электрондук соода өндүрүш наркын жаратып, Шинжаңдын жакшы буюмдарынын Жуңго базарын ачуусунун кыскартылган көрүнүшүнө айланды. Өтө жегиликтүү, өтө ачуу. Азыр Айгүлдүн түз көрсөтүү студиясынын жылдык сатуу соммасы 1 миллион юан эл акчасынан ашат. Бирок ан сайын чоң аңсоо баштан бойго жүрөгүндө толкуп келет. Менин көздөгөн максатым 2026 жылы сатуу соммасын 10 миллион юан эл акчасынан ашыруу. Азыркы эң чоң бөгөт жүк ташуу, айрыкча жашаң жеткирүүдө убакытты колдон бербөө. Жол ан сайын ылдам болгондо гана жакшы түшүмдөрүм убакыттан жеңет. Бул туташтырылган Тянь-Шань тоо жолу аңсоону реал жолго киргизди. Үрүмчү Лопнур жогору ылдамдуу таш жолунда каттоо башталды. Корладан Үрүмчүгө 4 саатка жетпеген убакытта жеткели болот. Жүк ташуу өздүк наркы төмөндөп, менин 10 миллион юан эл акчасын ишаным сөзсүз ылдам ишке ашат. Бул Тянь-Шаньды туташтырган каттоо чоң күрөө тамырынын терең маңызы жеткирүү эле эмес. Чыгышка карай ал Жуңгонун чоң күрөө тамыры Леюнган Коргоз жогору ылдамдуу таш жолун жылчыксыз байланыштырып, бир алкак бир жолго терең жуурулушкан улуу курулуш. Батышка карай ал Орто Азияны нишаандап, болочокто эл аралык жүк ташуу жолун ачуу үчүн негиз салды. Үрүмчү Лопнур жогору ылдамдуу таш жолу Тянь-Шаньдын орто бөлүк жогору ылдамдуу таш жол кемтиктигин толуктады. Тянь-Шань тескейинин экономика жашоо күчү менен Шинжаңдын түштүк бөлүгү районунун байлык ыйгарымын күчтүү байланыштырып, жол торунун жалгашуу даражасын жогорулатып, 12 миллиондон ашуун кишиге нарп жеткирет. 2025 жылы 26 декабрда Үрүмчү Лопнур жогору ылдамдуу таш жолунда расмий каттоо башталды. Муну менен тоо кыркаларын ашып жүрүү тарыхка айланды. Анын өзгөрткөнү Карыйтай эле эмес, сансыздаган кишилердин жашоо изи менен болочогу. Бир жол, бир тандоо көбөйдү. Мындан кийин көбүрөөк каттап, убакыт бөлүп, үйдөгүлөр менен чогуу болгону болот. Мен жубайымды баламды алып, атайы бир автоунааны ижара алып, бир айланып чыгам. Балама бул атаң жасаган дүйнөдөгү эң биринчи жогору ылдамдуу таш жол узун тоннели деп айтам.
Көрүүчүлөр, биздин жогору ылдамдуу таш жолубузда бүгүн расмий каттоо башталды. Азыр Калемпир Нанга дагы Корланын алмуртуна буйртма берсеңиздер, эртең үйүңүздөргө жетет.